Саламатсыңарбы балдар? Биз бүгүн өтүлгөн теманы бекемдөө сабагын өтөбүз. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты өтүлгөн тема боюнча суроолорго жооп бересиңер. Балдар, ал үчүн биз ким миллионер болгусу келет оюну менен бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Асан Кайгы, Токтогулурчу, Кетбукка кандай инсандар? Акындар, төкмөлөр, уламышка айлангандар, ырчылар. Ойлонуп туура жолун табууга аракет кылабыз. Даанышман инсандардын чыгармалары бизди эмнеге үйрөтөт? Психологиялык ойлоо, жакшы жашоо, акындыкты, жамакчылыкты. Орто кылымда жашаган инсандар: Асан Кайгы, Тоголок Молдо, Токтогул Бука ырчы. Ушул инсандардын кайсынысы орто кылымдагы жашаган инсан деп ойлойсуңар? Жуучу кимдин баласы? Асан Кайгынын, Чыңгыз хандын, Айхандын, Кетбуканын. Жуучу төмөндө аталган инсандардын кайсынын инсандын баласы? Жуучунун каза болгонун ханга ким угузат? Токтогул угузат, Асан Кайгы угузат, Бука ырчы угузат, эч ким угузбайт. Жуучунун каза болгонун ким угузат деп ойлойсуңар ханга? Айхан деген ким? Чыңгыз хан, Кетбука, Асан Кайгы, Токтогул. Ушул инсандардын ичинен кимисин Айхан деп атоого болот? Көчмөн элдин философу аталган инсан: Валиханов, Кетбука, Токтогул, Асан Кайгы. Ушул инсандардын кайсынысы көчмөн элдин философу деп аталган? Ойлонуп туура жолун табабыз. Алтын Ордонун өкүмдары: Асан Кайгы, Жанибек хан, Чыңгыз хан, Кетбука. Алтын Ордонун өкүмдары кайсыл инсан болгон?
ойлонуп туура жообун табабыз. Жанибек кандай хан болгон? Берешен, Айкөл, Райымсыз, Калыс. Жанибек кандай хан болгон? Асан Кайгынын чыгармасынын мазмуну эмнеде? Жандуу жансызга ырайымдуу болуу, жерде суда жашоочуларга кам көрүү, жан жаныбарларды коргоо, таалим тарбия берүү формасында жазган. Жанибек ханды ким өлтүрөт? Токтогул, Аксак Темир, Бердибек, Акмырза. Жанибек ханды ким өлтүрөт деп ойлойсуңар балдар? Ойлонуп туура жообун табууга аракет кылабыз. Токтогул ашык болгон кыз: Алдымкан, Аксаткын, Акмырза, Айсалкын. Ушул кыздардын кимисине Токтогул ырчы ашык болгон? Токтогул ырчы дарга асылган шаар: Самарканд, Ташкент, Бухара, Алтын Ордо. Токтогул ырчы кайсыл шаарда дарга асылат? Ойлонуп туура жообун табабыз. Акмырзанын айынан сарайда ырчы болгон инсан: Асан Кайгы, Бука ырчы, Аксак Темир, Токтогул. Кайсыл ырчы Акмырзанын айынан сарайда ырчылык кесип менен алектенет? Токтогул кимге каршы ырдайт? Хандарга, Жанибекке, Темирге, Кудаянга. Ушул төмөндө берилген жооптордун ичинен кайсынысына каршы ырдайт Токтогул? Дуба жазылган кичинекей кагаз кандай аталат? Паспорт, китеп, Куран, дуба. Дуба жазылган кичинекей кагаз кандай аталат? Ойлонуп туура жообун табууга аракет кылабыз.
Соңкы ыр аттуу чыгармада кимдин өмүрү чагылдырылат? Асан Кайгынын, Кетбоканын, Токтогулдун, Толбай Сынчынын. Кайсыл инсандын өмүрү чагылдырылат Соңкы ыр аттуу чыгармада? Bir 1342 жылы ким Ордодо хандык кылат? Женибек хан, Бердибек хан, Кудаяр хан, Аксак Темир. Ушул инсандардын кимиси Ордодо хандык кылган? Асан Кайгы кандай формада ардаган? Огузу формасында, кордоо формасында, санат насият формасында, кошоматчылык формасында. Асан Кайгы кандай формада ардаган? Огузу формасында ким ырдаган? Бука ырчы, Асан Кайгы, Токтогул ырчы. Мындай формада ыр жок. Огузу формасында ким ырдаган?